Мүлк бул жакта турсун, жада калса аялдарын да тартып алат экенсиңер. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Тилаев кесиптик бирликтер тууралуу мыйзамдын аткарылышын иликтеген депутаттык комиссиянын отурумунда айтты. Депутат өз сөзүндө профсоюз уюмунун жетекчилери кол алдындагылардын үй бүлөсүнө бүлүк салгандан кайра тартпай калганын билдирди. Укук органдарынын башчылары биз да сиздерге факт беребиз. Эми бүгүн факт ошол Жалал Абад боюнча башка маселелер боюнча бүгүндөн баштап иш алып барышыңыздар керек. Токтоосуз ошо текшерүүлөргө барыш керек. Мамлекет кийлигишпейт. Мамлекет 300 миллион сомдон ашык акча бөлүп берип атат. Сырткары бардык жанагы 1%тен сырткары ошол ден соолугун кароо боюнча. Ал боюнча алып атабы бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз алган жокпу, ал маселе. Ошол жердеги мисалы үчүн дагы бир жолу айтабыз, мыйзам бузуулар, Голубой скуль, мисалы, ошол Жалал Абад ирилерин айтып атабыз. Ал жерде миллиондогон акчалар да, мисалы үчүн, ошол эле биз кичинекей бала бакчага тендер коюп койгонбуз. Болгон бир 100дөй бала кылат, ал жакта күнүгө 1000 адам эс алат. Анын 5 жолу питаниясы бар, анын бардык нерселери бар, канча киши иштейт. Ошон үчүн биз сиздерге дагы коомчулукка да айтышыбыз керек, биздин көзөмөлүбүз болот. Биз бул жумушту ойлойм, мына депутаттар менен баарыбыз акырына чейин чыгарабыз. Укук органдары палатага биз жеткизгиче сиздерден да биз ушундай результатты күтөбүз да. Ошо иштер боюнча алып барышыңыздар. Себеби бизге мына ачык эле силердин тергөөчүлөрүңөрдү айтып атат, бир тууган болуп калыптыр. Бизден келип чыккандан кийин мына Эмиль Эрикович, мен сиздерге кайрылдым, следователдеріңерди алмаштырдык. Бир тууган болуп калды. Аргасыздан биз ошого барып атабыз да. Аргасыздан. Кандай акча алып атат, эмне кылып жаап атат. Анан баягы имуществолор боюнча баарын сиздер срок годности дейсиз, биздер эми кодексти өзгөрттүк, дагы мыйзам чегинде карайсыздар. Анын баарын аныктап, тактап чыгышыңыздар керек. Кайтаруу боюнча ошол эле пионер лагерлер, башка бейтапканаларды элге кайтарып беришиңиздер керек. Бул боюнча сиздер так иш жүргүзүшүңүздөр керек. Урматтуу депутаттар, сиздерге чоң ыраазычылык. Баарыңыздар бизге жардам берип иштеп атасыздар. Мына жумушчу топ бар, независимый эксперттер бар. Баарыңыздарга ыраазычылык. Биз дагы элден күтөбүз. Кандай фактылар болсо жарым жашыл. Эми уялат экенсиң, ошол эле Токтогулов боюнча же башка кишилер боюнча үй бүлөлүк майнеге чейин түштү да. Ушунчалык мафия болуп кетипсиңер, силер аялдарын да тартып алат экенсиңер. Имущество эмес. Ыйлап келишти, мен аялым тартып алды депчи. Аялым эмес, аялым, мен бажамдын аялын тартып алды дейт. Ошо чет мамлекетке жана эс алууга чыкканда, эми бул айта турган нерсе эмес, бирок коомчулук билиш керек. Профсоюз десе эле сиздер өзүңүздөргө тиешелүү туугандарды алып чыга албай, давайте депутаттар менен отуруп мыйзам боюнча иштешкиле андан көрө. Баарыңыздарга рахмат, укук коргоо органдары. Нурлан Касымбекович. Эми сиздерге да тиешелүү, өтө коомчулук карап турат, депутаттар карап турат. Ошол президентибиз да кече кайрылуу жасады, ошого бир мына эң өзгөчө бир тармак кылып алайлы. Жылына 1 миллиард сомго жакын акча чогулат, андан сырткары канча миңдеген адамдар үмүттөнөт жана иштешет. Ушуну бир результат кылып элге алып чыгып койбойлубу, сиздерден сураныч.